Саламатсыңарбы балдар. Бүгүнкү темабыз Австралия. Эми Австралиянын географиялык абалы. Австралия расмий аты Австралиялык биримдик. Австралия материктеги мамлекет. Материкке жакын жайгашкан Тасмания аралы да Австралиянын курамына кирет. Түндүгүн Тимор, Арафора деңиздери жана Торрес кысыгы, чыгышын Карал жана Тасман деңиздери, түштүгүн Бас кысыгы жана Инд океаны чулгап жатат. Чет жакасындагы Флиндерс, Кинг, Кенгуру жана башка майда аралдарды, ошондой эле Карте, Эшмор, Рождество, Кокосту, Херд, Макдональд, Норфолк аралы да Австралияга карайт. Аянты 7,7 миллион километр квадрат. Калкы 23,2 миллион. Борбор шаары Канберра. Австралиянын ачылышы 17-кылымдын башында ачылган. Бул түштүктөгү белгисиз жер голландиялыктар тарабынан 17-кылымдын башында ачылган. Бирок 18-кылымдын аягында англичандар тарабынан өздөштүрүлө баштаган. Натыйжада Австралия келгиндердин капитализми. 1901 жылы Англиянын доминиону Австралия Союзу пайда болгон. Мамлекеттик түзүлүшү. Австралия Улуу Британия шериктештигинин курамына кирген федерациялык мамлекет. 6 штаттан, 2 аймактан, түндүк жана федерациялык борбору турат. Конституциясы 1900 жылы 9 июлда кабыл алынган. Башкаруу формасы конституциялык монархия. Мамлекеттик башчысы Британия монархы. Өлкөнү анын өкүлү генерал-губернатор башкарат. Анын Австралиянын премьер-министринин сунушу менен монарх 5 жылга дайындайт. Калкы негизинен 73% англис австралиялыктар. Буларга жакын жана Улуу Британия менен Ирландиядан көчүп келгендер 7% түзөт. Ал эми антропогендик курамы ар түрдүү. Жергиликтүү калкы австралиялык аборигендер 2%. Алардын англиялык колониялуу мезгилинде 18-кылымдын аягында массалык кыргындан калгандары өлкөнүн ички аймактарында гана жашайт. Калгандар антропогендик типтерге көбүнчө европей расасына кирет. Австралия дүйнөдөгү калкы эң сейрек отурукташкан өлкө. Калкынын орточо жыштыгы 1 чарчы километр жерге 2,5 киши туура келет. Калкынын жашынын узактыгы эркектериники 77,4, аялдарыныкы 82,6 жаш. Шаар калкы 85% түзөт. Ири шаарлары: Сидней, Мельбурн, Брисбен, Аделаида, Перт. Чарбасы: ИДПнын өлчөмү боюнча Австралия дүйнөдө 16-чы орунда турат. Бирок андан да дүйнөлүк чарбада жогорку бааланган эл аралык адистешкен тармактар бар. Биринчиден бул Тоо-кен өнөр жайы. Тоо-кен өнөр жайы боюнча Австралия улуу өлкөлөрдүн катарына кирет. Ал дүйнөдөгү көмүр, темир рудасын, боксит, уран, алтын, алмаз казып алуу боюнча алдыңкы 3 өлкөнүн бири. Алардын экспорттоо боюнча Австралиянын үлүшү андан да жогору. Ушул өлкөдөн боксит, көмүр, темир рудасын Европа жана Азия өлкөлөрүнө ташыган. Деңиз көпүрөлөрү башталат. Айыл чарбасы. Айыл чарбасы дүйнөдө 2-нчи орунду, Кытайдан кийинки ээлейт. Койдун саны 125 миллион чамасында. Жүн алуу жана аны экспорттоо боюнча да алдыңкы орунда. Ал буудай, эт, кант, жашылча жемиш, шарап өндүрүү боюнча да көрүнүктүү орундарда. Эми балдар, силерге бүгүнкү сабагыбыз жакты деп ойлойм. Эми үйгө тапшырманы жазып алсаңар, контур картага өнөр жайын түшүрүү. Саламатта калгыла окуучулар.